2022 жыл Чаткал району Жаңы Базар айылы 12 март. Чаткалдын Жаңы Базар айылында кар көчкү түшүп, 4 үй бүлөнүн сарайын мал жандыктары менен басып калган. Кар көчкүнүн астынан 97 баш кой, 3 жылкы жана Honda Odyssey унаасы чыгарылды. Жалпы айыл тургундарынын 156 кою, 6 жылкысы көчкү астында калган. Көчкү басып калган 4 турак үйдүн бирөөсү Барпиевке таандык. Анын 93 баш кою жана 4 баш жылкысы сарай навеси менен 250 даана чөп кар көчкү алдында калды. Райондук жарандык коргоонун кызматтары ошо менен биргелик куткаруучулар тартылып, ошол эле күнү 93 баш койду, 3 жылкыны жана бир жеңил автоунааны куткарышкан. Тилекке каршы мал жандыктарынын бардыгы өлгөн. Красная Горка, Акташ автоунаа жолдору аба ырайынын кескин өзгөргөндүгүнө байланыштуу кооптуу абал түзүлгөндүктөн 2022 жылдын 12-13 мартына карата убактылуу жабылган. Андан сырткары Ала Бука Жаңы Базар Кировка 38 чакырымынан 104 чакырымына пост коюлду. Кар болуп аткан 3 күн болду, 3 күндөн бери жаап атат. Чаткалда. Ошончо өзгөчө абал жарыялашты. Көчкү кар коркунучу бар деп жарыяланып, буга чейин буларга эскертүүлөр берилген да, буга чейин. Үйүнөн бери көчөт. Ал жерде ал эмес, ал жерде бир 10 чакта үй бар, ошол үйлөрдүн баарын айтсаңыз, мониторинг жүргүзүп, ошол конуштарды башка жака участоктерге көчүрүү боюнча. Жабаган жылдар көчкү эмес экен. Акыркы 10 жылдан бери жүрүп эле экен, 10 жылдан бери быйыл жүрүп атат ошол жерде. Кар көчкүбү? Ошондо отукташ болгондо мындан 10 жыл мурда бир жүргөн, мынчалык болгон эмес да. Мындан сырткары бир ай мурда Жалал Абадда ири кар көчкү орун алып, 4 жаран көчкү астында калган. 12 күндөн кийин издөөгө алынган кишилердин экөөсү табылып, калган экөө дайынсыз болууда. Анткени издөө иштери убактылуу токтотулган. Убактылуу азыркы күндө чектөө бардык ошол эле Жаңы Базар Кировка автоунаа жолунда эртең менен кечки 6-дан эртең менен 8-ге чейин чектөө киргизилип атат. Ошо жергиликтүү акимдин буйругу менен. Ал эми ушул эле эмес Ош-Бишкек жолунда Аралпо 271 чакырымдан кечки 6-дан эртең менен 8-ге чейин оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрүнө киргизип атат. Белгилей кетчү нерсе, ушул күндө кар көчкү кооптуулугу бардык аймак, тол аймактарда ошол эле автоунаа жолдордо күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө Жаңы Базар айылынан аралап өткөн арыктын 150 метр аралыгы тазаланып, турак үйлөргө кооптуулук жаратпай турган тарапка нугу бурулган. Аба ырайынын туруксуз болуп жаткандыгына байланыштуу тургундардын ооз-эки макулдугунун негизинде калган мал жандыктарды издөө иштери токтотулган. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.